Тышкы иштер министрлигинин басма-сөз кызматы Россияда унаа сүзүп алган жаракатынан улам комага түшүп калган Кыргызстандын жаранынын учурдагы абалы боюнча маалымат берди. Маалыматка караганда, учурда жаран оор жаракат алган жол кырсыгы боюнча Россиянын укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жабыр тарткан жаран учурда реанимация бөлүмүндө жатат жана абалы оор деп бааланууда. Жабырлануучунун жалпы абалы турукташкандан кийин адистештирилген медициналык жардам алуу үчүн башка медициналык мекемеге которуу маселеси каралмакчы. Бул маселе Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин көзөмөлүндө экендиги кабарланат. Ошол эле учурда өкүлчүлүктүн жооптуу кызматкерлери жабырлануучунун жакын туугандары менен байланышта. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путинге мамлекеттик жана коомдук ишмер Михаил Горбачевдин каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, мамлекет башчысы Михаил Горбачевдин жакындары менен туугандарына кайрат айткан сөздөрүн жолдогон. 30 августта кечинде Россиянын Москва шаарында 92 жашында СССРдин мурдагы президенти Михаил Горбачев каза болгон. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-сентябрда кыргызстандыктарды жаңы окуу жылынын башталышы жана билим күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда жаңы окуу жылынын башталышы 1-сентябрь билим күнү менен куттуктап, ар бир баланын татыктуу билим, туура тарбия алышына шарт түзүү керектигин белгилеген. Билимдүүгө дүйнө жарык деген накыл кептегидей билим уясын аттаган ар бир баланын татыктуу билим, туура тарбия алышына бардык шарттар түзүлүшү зарыл. Себеби билимдүү жаштар мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун оңгусу, өлкөбүздүн байлыгы. Дүйнө ааламдашып жаткан маалда сапаттуу билим берүү туруктуулуктун өнүгүүнүн эң ишенимдүү пайдабалы болуп калды. Мамлекет тарабынан өлкөнүн билим берүү тутумун дүйнөлүк агартуу мейкиндигине акырындап интеграция менен өркүндөтүүгө басым жасалууда. Окутуунун ыкмаларын жаңыртуу менен билим берүү жаатындагы өлкөнүн атааңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууну көздөп жатабыз деп айтылат билдирүүсүндө. Президент ошондой эле окуучуларга кайрылып, татыктуу тарбия жана терең билим алуу мамлекеттин келечегине кошкон чоң салым экендигин айткан. Бүгүн 1-сентябрда 7-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы ачылды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Иш-чара саат 10-до парламенттин жалпы жыйындар залында өттү. Эске салсак, 30-июнда депутаттар Жогорку Кеңештин регламентин кабыл алып, 2 айлык эс алууга тарашкан болчу. Депутаттардын көпчүлүгү жайкы эс алууда аймактарда болуп, эл менен жолугушууларды өткөрүштү. Эгемендик күнүнө арналган көкбөрү боюнча Кыргызстандын президентинин кубогун Ош облусунун Алай командасы алды. Нарын облусунун Эмгекчил айылында өткөн көкбөрү боюнча республикалык мелдеште 1-лиганын финалында Алай оюнчулары Чүй облусунун Акшумкар командасын 3-4 эсебинде утуп алды. 1-лигада оюндар 25 августта башталып, ага 19 команда катышып 6 тайпага бөлүнүп ойношту. Президенттин кубогу үчүн быйылкы мелдеште жогорку лигада оюндар болгон жок. Мамлекеттик салык кызматы бүгүн 1-сентябрда транспорт, турак жай жана үйдүн жанындагы жер участогуна салык төлөө мөөнөтүнүн акыркы күнү экендигин эскертет. Буга байланыштуу салыкты төлөй элек жарандар бүгүн салык милдеттемесин аткарууга милдеттүү. Салыкты банктардын кассаларынан почта аркылуу жана ошондой эле пост терминалдар аркылуу төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын баштапкы капиталы 1,8 миллиард сомго көбөйтүлдү. Мамлекеттик ипотекалык компания 1,8 миллиард сом өлчөмүндөгү жөнөкөй акциялардын 13-чыгарылышын жайгаштырган. Акцияны жайгаштыруу баасы 100 000 сомду түздү. Быйыл ил айында өткөн маалымат жыйынында финансы министри Алмаз Бакетаев мамлекеттик ипотекалык компаниянын капиталын жыл аягына чейин 12 миллиард сомго чейин көбөйтүү пландалып жаткандыгын билдирген. 2021-жылы ипотекалык компаниянын капиталы 5,7 миллиард сомду түзгөн. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015-жылы июлда негизделген. Биринчи ипотекалык насыялар 2016 жылдын март айынан тарта берилип баштаган.